Келечекке көз караш, жаңы технологиялар жана медиа. Бул тема казак тилиндеги онлайн контент жаратуучулар форумунун өзөгүнө айланды. Жолугушууда жасалма интеллектти киргизүү, анын коопсуздугу жана эл аралык жөнгө салуу стандарттары каралды. Ошондой эле чыгармачыл индустрия, маданият жана технология темалары талкууланды. Борбор калаада 300дөн ашык медиа серепчилер, журналисттер жана блогерлер жолугушуп, бул багытта ой бөлүшүп пикир алмашты. Казакстандагы каралым боюнча Казакстанда жогору бааланган контенттин баары казак тилинде. Маселен, жаңылыктарды, видеороликтерди эки тилде көрсөткөн Gakku каналында эң мыкты 20нын баары казакча ырлары. 8-10 миллион көрүлгөн казак тилиндеги долбоорлор көп. 8 миллион, 10 миллион просмотр бар жобалар, казак тилдүү жобалар өтө көп. Ошондой эле форумдун алкагына катышуучуларга мастер-класстар жана ата мекендик медиа мейкиндикте ишке ашырып жаткан жаңы долбоорлор сунушталды. Маселен, өлкөдө 360 форматындагы биринчи атайын репортаж жана жасалма интеллекттин жардамы менен тартылган кыймылдуу сүрөттөрдү көрүү мүмкүнчүлүгү ушул жерде жасалды. Бул жобанын ерекшелиги адам телефон. Долбоордун өзгөчөлүгү, мисалы, адам телефондо караса маалымат гана алат. Ал эми бул көз айнекти тагынуу адамдын ага толук киришине жардам берет. Бул жагдайды толук түшүнүүгө жана эмоцияны кабыл алууга жардам берет. Ал атайын камералар жана атайын программалар менен жасалат. Арнайы камералар менен, арнайы программалар менен жасалынат. Эгер Астанада Ван Гог турган кезде кандай болор эди? Ван Гог калай ону өз көзү менен көрөр эди? Эгер Астанада Ван Гог болгондо кандай болмок? Мен аны өз көзүм менен көрөм деген фантазияларды ишке ашырам. Алматыны аниме стилинде жасаганга аракет кылам. Эски өңөчүп бараткан сүрөттөрүбүздү оңдоп, боеп анимацияга айландырам. Башкача айтканда, мен ага башка көз караш менен кароого аракет кылам. Мындай мүмкүнчүлүктөр бизге жасалма интеллект аркылуу ачылып жатат. Башкача көзбен кароого тырышсам, жасанды интеллект аркылуу бизде осундай мүмкүнлүктөр ачылып жатыр.